YouTube'da Крестоносец деген bir канал бар. Өзүңөр экранда көрүп аткандай. Бул каналдагы исламдын чыныгы жүзүн ачкан, анын Кудайдан эмес экенин далилдеп көргөзгөн каналдардын бири. Ошонун bir видеосуна көңүл бурсак. Бул жерде араб шейхи сүйлөп окутуп атат. Ислам эмнени үйрөтөрүн. Не дозволено первым приветствовать кафира салямом. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: не приветствуйте первые салямом иудеев и христиан, а если вы встретите их на дороге, то оттесните их к краю. Однако касаемо саляма, как если сказать ассаляму алейкум, то это недопустимо. Почему? Потому что салям – это мольба о безопасности. В этом случае ты будешь просить за него, чтобы Аллах обезопасил его тело, его имущество и его семью, тогда как он не заслуживает того, чтобы ты просил для него безопасности. Шейхи бул жерден окутуп атат. Иудей менен христиандарды көрүп калсаң, биринчи болуп алар менен саламдашпа. Аларды жолдун жээгине түртүп сал дейт. Анткени ага саламдашсаң, сен аны менен ага жакшылык каалаган болосуң, тынчтык каалаган болосуң. Ага сен жакшылык каалабашың керек дейт. Анткени ал татыктуу эмес, ал капыр дейт. Бул шейхтин окутуп атканын азыр ачык эле мына интернет аркылуу окутуп булар ошондой эле китептерин дагы чыгара баштады. Мурда англис тилинде чыкчу эле, азыр орус тилинде дагы чыга баштады. Аны Google'га кирип туруп, иснат деп жазсаңар, же болбосо хадиси пророка Мухаммада деп жазсаңар, шейх бул жерде эмнени окутуп атса, ошону бул жерден эле хадисинде айтып атат. Не приветствуйте салямом первым ни иудеев, ни христиан. А если встретите кого-нибудь из них на дороге, оттесните его к наиболее узкой ее части. Христиан менен иудейлерди көрсөң, аларга биринчи болуп салам бербе дейт. Аны жолдун жээгине түртүп сал дейт. Анткени ал капыр дейт. Муну Мухаммед пайгамбар окуткан, мына хадиси пророка Мухаммада. Эгер Мухаммед пайгамбарыңардын үйрөткөнү боюнча жашасаңар, анда Россияга жашабашыңар керек. Азыр бизде канчалаган кыргыздар ошол жакта жашап, иштеп, нан таап, үй бүлөсүн багып жүрөт. Европага жашабашыңар керек. Америкага барбашыңар керек. Жашабашыңар керек аяка. Анткени ал бул капырдын мамлекети да. А капырдын мамлекетинде жашамак турсун, алар менен учурашпа деп атпайбы? Көрсөң жолдун жээгине түртүп сал деп атпайбы аларды? Мухаммед саллаллаху вассалам. Ал турмак Кыргызстанга туристтер келсе кабыл албагыла. Үйүңө киргизме, акчасын алба. Ал турмак астыңан чыкса жолдон түртүп салар жакка. Эмне десе, пайгамбарыбыз саллаллаху вассалам бизди ушинтип үйрөткөн да. Христиан менен иудейлерге ушундай мамиле жасагыла деген деп. Ислам деген бул жек көрүү менен кастыкты үйрөткөн шайтандын дини да. Эгер бул боюнча жашасаң, Мухаммедтин айтканы боюнча жашасаң, анда башка мамлекет менен, элдер менен такыр жашай албайсың да. Бармак турсуң, эч ким келбей калат да сага. Мухаммедтин окутуусу ушул. Исламдын чыныгы жүзү ушул. Каналга катталып, видеого лайк басып, башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар.